Bir аял келди, өтүн алдырган, бөйрөгү ооруйт, жүрөгүм ооруйт дейт, давлениям бар дейт. Өзүнүн момундай болуп араң мом тип эле титиреп калган. Эмне болду деп баягы отуруп сураштырып көрсөң, жайлоодо күйөөсү экөө жашайт, анан кайненеси бар. Анан күйөөм да сабайт дейт, кайненем да сабайт дейт. Экөөнөн токмок жегенден кийин ал байкуш эмне кылат? Жана ичинде турган эмени чыгарыш керек деп балдарын сабап баштайт. Балдарын сабайт дейт, балдарымды аябай ууруп тургандан анан отуруп калам дейт, бир 20 мүнөт өткөндөн кийин анан өсүмдүгүн ойлой баштайм дейт. Эмнеге урдум деп. Отуруп алып ыйлайм дейт. Анын баары теңти жанагы кийинки балдарга да эме болот, алар эмне деп ойлойт? Ичиңде ачууң, ызаң болсо, аны кимдир бирөөнү уруп, сабап, күчкө салып, зордуктап, жан дүйнөсүнө бир зыян келтирип, анан ошондон эмесин чыгарыш керек да. Эгерде ушул балдар 9-17 жашка чейин ошол характери калбай турган болсо, кээ бир балдар барго, бирөөнү чукуп коюп, бирөөнү тилдеп коюп, бирөөнү шылдыңдап коюп, анан ошондон рахат алат да. Жыргап калат, бирөөнү башка чаап алып туруп, анан басып кетип, анан ары барып күлүп жыргайт, ошондон күч кубат алат. Ал бала уже үй бүлөдөн жакшылыктан эмес, жамандыктан күч кубат алганды үйрөнгөн.